Саламатсыздарбы, кадырлуу мыкты апалар. Мен мына экраныма компьютерге карап презентациям бар эле, ошого карап сүйлөй берейин. Кадырлуу мыкты апалар, балаңыздын келечегине кайдыгер болбой, изденүү жолунда экениңизге кубанычтамын. Балдарыбыз мыкты болсо, бизге эле эмес, албетте коомубузга, өлкөбүзгө пайдалуу болот эмеспи? Бүгүнкү эфир түз эфирдин максаты кантип өспүрүм балага мотивация беребиз, сабакка эмнеге кызыкпай калды, эмне үчүн эч нерсеге кызыкпай жатат, бир эле сабак эмес, таптакыр эч нерсеге кызыкпайт. Кантип өспүрүм балага мотивация беребиз, сабакка эмне үчүн кызыкпай калды, эмне үчүн сабак эле эмес, эч нерсеге кызыкпай жатат, балага эмне болуп атат, өткөл курагында кандай, мисалы үчүн проблемалар болсо аларга эмне болуп атат, кантип жардам бере алабыз, ал эми заманбап билимдер балдарга эмне үчүн керек деген темаларда сүйлөшөбүз. Мен жакшы эле угуп атамынбы? Угулуп атсам, плюс басып кетсеңиздер, микрофонду эмкададым. Так, бул менин алгачкы эфирлеримден. Канча жолу ачык сабактарды, комиссияларга сабак өтүп жүрсөк дагы, бирок түз эфир бул өтө бир өзүнчө бир башкачараак экен. Бул жакта анчалык деле опыттуу эмесмин деп башында эскертип айта кетейин. Ошентсе да, бүгүн ата энелердин эң көйгөйлүү болгон темасын алып чыгууну туура көрдүм. Мен алгач өзүмдү тааныштыра кетсем, бул теманы эмне үчүн алып чыгып атам, мен киммин, ошол жаатында. Мен Чынара Маматиллаева, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери болуп азыр онлайнга чыгып атам. Эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жылдык тажрыйбалуу мугалиммин. Университетти жана мектепти кызыл аттестат диплом менен аяктаганмын. Себатта ийгиликтүү, кадырлуу мугалимдердин катарында болгонмун деп өзүмдү айта алам. Эми өспүрүм куракта балдардын көпчүлүгү сабагын таштап, окубай мүнөздөрү өзгөрүп калат, А биз баланын келечегинен ата энелер кабатыр кабатыр болобуз, эмне үчүн жакшы окубай жатат, эмне үчүн сабактын маанилүүлүгүн билбейт, окууга тапшырайын, ОРТ тапшырайын, же максаты менен алектенейин, өсүп өнүгөйүн, же кандайдыр бир спорт менен алектенсе деген ата энелердин баарында ошол көйгөй болсо керек, тынчсыздануу болсо керек. Негизи өспүрүмдөрдүн аң сезиминин өсүү нормасы кандай болуш керек? Өспүрүм эгерде азыр мен бир критерийлерди берип кетем, ошол критерийлерге жооп берсе бала, анда баланын аң сезим жактан өсүүсү норма деп эсептесек болот. Негизи бала 12 жаштан 20 жашка бул маалыматтар баардыгы психологдор тарабынан аныкталган, изилденген далилдердин негизинде мен эфирде даярдадым. 12 жаштан 20 жашка чейин бала мен киммин? Коомдогу ордум кандай? Ким болом деген суроого жооп издеп баштайт. Эгерде бала ушул мен киммин? Коомдо учурда азыр ордум кандай? Келечекте ким болом? Эмне менен алектенем деген суроого жооп тапса, анда баланын аң сезиминин өсүү нормасы дейбизби, же тарбия дейбизби? Кыскасы бала өткөл курактагы развитие өнүгүүсү норма деп эсептелинет. Эгерде бул суроого жооп таппаса, анда бул көйгөй. Дагы экинчи критерий, үй бүлөдө атасын, апасын, чоң ата, чоң эне иш ыкса, үй бүлөдөгү ролдорду, классташтары, достору, же болбосо башка жыныстагы адамдар, бул эркек же бул кыз деп ажырата билип, ошого жараша мамиле жасай алса, анда бул норма. Эгерде атасына да, апасына да бул апам, бул атам деп ажыратып мамиле кыла албай атса, анда бул өсүүсүндө, баланын аң сезиминин өсүүсүндө көйгөй деп түшүнсөк болот экен. Кийинки критерий, дүйнөдө бала эмне менен алек болом, же болбосо келечекте мен эмне менен алек болом? Мени эмнелер кызыктырат деген суроого жооп табыш керек. Ошондо баланын так максаты аныкталат. Эгерде бала бул суроого жооп таппаса, анда балада
дагы эле ошол көйгөй болгон болот. Кийинкиси баланын өспүрүм курактагы баланын ата эне менен өтө тыгыз биргеликте байланыш болбосо, жакшы мындай сырдашып, же болбосо маселесин чече алып, өзүнүн жеке сырларын, көйгөйлөрүн бөлүшө албаса, балким бөлүшсө да, сөзсүз түрдө ушул өспүрүм куракта кандайдыр бир үчүнчү адам жашоосунда ага авторитет катары бирөө болот да. Эгерде бала көпчүлүк учурда ата энеси менен көпчүлүк эле балдар, биздин менталитетте көпчүлүк балдар ата энесине жарылып, сырын айта албайт, жарылып сүйлөшө албайт, көп көйгөйлөрүн айта албайт. Бирок кандайдыр бир анын жашоосунда авторитет адам бар. Ал адамды өспүрүм сөзсүз түрдө сыйлайт, аны туурайт, анын баардык иш аракеттерин ал үчүн мындай үлгү болот да. Мен ошол нерсени билгенден кийин өзүм өспүрүм курагымды эстеп көрдүм. Көрсөм мен тай эжемди укмуш мындай идеал тутуп турмун. Анын ар бир баскан аракеттерин, сүйлөгөн сөздөрүнө маани берип турмун. Косметикалык кыз бала болгондуктан каражаттарына көңүл буруп турмун, ар бир нерсесин туурап турмун. Азыр ойлоп көрсөм, жада калса анын минус жактарына деле туурай берип турмун да. Ошондуктан балабызга байкоо салып, өспүрүм курактагы балага үчүнчү адам ал үчүн ким? Вот ошону көзөмөлдөшүбүз керек экен. Эгерде ал үчүнчү адам, балким көбүнчө эркек балдарда тайкеси, же болбосо байкеси, кыз балдарда тай эже уш сыяктуу болот. Же болбосо тренери, кайсы бир спорт жааттоолу же башка жааттоолу, же болбосо мугалимдеринен балким бала үчүн мындай жакын мамиледе болгон, бул өтө сырдаш, өтө мындай ички көйгөйлөрүн айта алган кишиси да. Эгерде ушул адамын биз аныктап биле алсак, бул тарбия үчүн сонун мүмкүнчүлүк болот экен да. Ал адам менен биз балким белек беребизби, же болбосо балким сүйлөшүп алабызбы, эгер балким тренерлер, мугалимдер болсо, балким кичине мындай иш кылса ошентип сүйлөшүп алабызбы. Балабызга мындай туура тарбия берүүсүн, же болбосо өзүбүз каалаган нерселерди ага сунуштап, балама ушул жаатта же болбосо ушул темада айтып берсең, сүйлөшүп берсең деген көйгөйлөрүбүздү айтсак болот экен. Эгерде бала өзүнүн авторитет катары туурай турган, үлгү ала турган кишисин таппаса, ал эң коркунучтуусу мындай көчөдөгү дейбизби, же болбосо терс адаттагы авторитет адамды өзүнө үлгү кылып алышы мүмкүн дешет. Ошонун жашоосун туураш мүмкүн дейт. Баягы көчөдөгү терс адаттуу кишилерди адамды таап алышы мүмкүн дейт. Дагы кийинки критерий, бала 15 жашка чейин максатын, кызыгуусун таппаса, анда бул көйгөй экен. 15 жашка чейин бала так өзүнүн эмнеге кызыга тургандыгын, эмне максаты бар экендигин анык чече алуусу зарыл дейт. Эгерде бала ушул маселенин суроонун жообун таба албаса, анда жардам беришибиз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Ушундай. Тарбия жаатында баягы терс көчөгөдөгү баягы мындай эмне деп коет, жакшы эмес жүрүм турумундагы адамдарды туурап кетчү болсо, ошону авторитет кылып кетчү болсо, анда албетте чара көрүп, кандайдыр бир психологдордун жардамы менен кеңешебизби, же мектептеги соц педагогдор менен кеңешебизби, эртерээк мүмкүн болушунча алдын алууга аракет кылышыбыз керек экен. Балдар психологдордун айтуусу боюнча, баланы 18 жашка чейин тарбиялап калууга мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. 18 жаштан кийин балага ата эне катары авторитетибиз, же болбосо тилибиз, тарбиябыз өтпөй калат дейт. Бала андан ары өзүнө түшүнүп келип, өзүн өзү тарбиялабаса, ата эне 18 жаштан кийин тарбия жаатта кеч калат деп айтышат. Бирок ушу так дал ушул өспүрүм куракта буга чейинки туура эмес тарбиябызды бербеген мээримдерибизди ордуна келтирип алууга сонун мүмкүнчүлүк деп айтышат. Дагы кийинки темача, баланын мотивациясы эмне үчүн түшөт деген темада сүйлөйбүз. Баланын мотивациясы эмне үчүн түшөт? Биз чоң кишилер конкреттүү түрдө максат, план коюп, бул иштен эмне результат аларыбызды билебиз, бизге кайсы иш жагарын билебиз, эмне үчүн иштеп атканыбызды билебиз. Эч кылса бизге
кайсыл жумуш же болбосо кайсыл иш жаарын билебиз дагы ага карай биз өзүбүздүн аракетибизди жасайбыз. Ал эми балдар бул нерсени көпчүлүк мындай негизи өспүрүм куракта билип калыш керек, бирок көпчүлүк балдар максат эмне, результат эмне ага кайсы жумуш, кайсы хобби, кайсы аракет ага ырахат бере тургандыгын билишпейт. Эми ушундай бала эмне үчүн сабакка же болбосо кандайдыр бир нерсеге, эч кандай бир хоббисине, максатка карай мотивациясы түшүп калуусунун себептери, балким бала буга чейин мектепте жакшынакай окуп атат, жакшынакай окуп келди, анан эле бир аз кечиресиздер, мен суроолорду көрсөм оюм алаада болуп калат экен, мен даярдап алган материалдарымды сүйлөп бүтүп алайын. Балким ушул материалдын ичинен жоопту табаттырсыздар. Эгер анан таппасаңыздар, аягында суроо үчүн убакыт бөлсөк, анткени менин оюм чачырап кетет экен. Кийинкиси, баланын мотивациясы эмне үчүн түшөт? Балдар эмне үчүн аракет кылышпайт? Биз ата энелер каалайбыз. Ушул өспүрүм курак чоңоюп баратат, мектепти жакын арада аяктайт, жакшы окуса университетте, жакшы окуп ОРТ тапшырса, окууга тапшырса, же болбосо кандайдыр бир иш аракет менен алектенсе деп ата энелер каалайбыз, бирок балдар буга чейин жакшынакай болуп келе жатып эле ушул өспүрүм куракта эмне үчүн мотивациясы жок болуп кетти деген суроо жаралат. Көрсө, өспүрүм куракта баалуулуктар алмашат. Баалуулуктар дегенди түшүнөбүз да. Мисалы, буга чейин биринчи класстан 3-чү класска чейин бала ата энеси үчүн окуйт экен, мисалы үчүн. Анткени баарыбыз, көпчүлүк эле ата энелер балдардын кичинекей мезгилинде аябай сабак окуусуна, билимине мындай кызыктуу, активдүү мамиле жасашат. Ошондуктан ата энеси үчүн окушат. Андан кийин 4-чү класстан 6-чы класска чейин бала эгер сабакка активдүү, мыкты окуп жүргөн болсо, 6-чы класска чейин 4төн баштап ал аң сезимди түшүнө баштайт дагы, ага дүйнөдөгү жаңы ачылыштар, дүйнөнү изилдеп, үйрөнгүсү келип окуп баштайт экен. Мен буну билгим келип атат, буну билгим келип атат депчи. 7-чи класстан баштап, өткөөлүү куракка келгенден баштап балага эми мектептин программасы баалуу эмес болуп калат, кызык эмес болуп калат. Качан кызык болот? Эгер ошол предмет балага укмуш кызык болсо, же керек болсо, максаты так анык болсо, максатына жетүү үчүн гана окуп баштайт. Эгер максаты так аныктала элек болсо, предмет кызыктуу эмес болсо, анда мектеп арткы планга түшөт дагы. Баладагы эң маанилүү нерсе, мисалы үчүн, башка жыныстагы адамдар, кыз болсо эркекке, эркек болсо кызга маани бере башташат. Достору маанилүү боло баштайт, чөйрө маанилүү боло баштайт, алардын ойлору, пикирлери, сөздөрү балага маанилүүлүккө өтөт дагы. Сабак, тапшырма нерселерди бала арткы планга коюп коет. Мына ушул себептен сабакка болгон мотивациясы жок болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары мен өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамдан так анык билем. Көрсө, бала ар бир класста кандайдыр бир авторитет бала бар. Мындайча айтканда, атаман деп коебузбу, кандайдыр бир лидер бар. Мен жаңы эле мындай иштеп жатканда, мугалим болуп иштеп жатканда, 2-нчи жылда экен, класстын авторитет лидер баласын менен албетте кемчиликтер болот. Мен конфликтке барганмын мугалимдик немемдечи, баягы катачылыгымда, жаңы тажрыйбамда. Ал ошо бала менен конфликтке баргандан кийин бүт класс менин сабагымда окубай коюшкан. Эгерде кимде бирөө тапшырма аткарса, кимде бирөө жакшы окуса, ал лидер кадимкидей ал баланы коркутуп үркүтүүгө чейин барат. Кийин билдим, класста лидер балдар эч качан лидер ким экендигин билдирбейт. Айрыкча эркек балдардачы, мен эркек балдар менен иштегенмин сабатта. Билдиргиси келбейт. Так ошону мугалим акырындык менен билип, ошо балага туура мамиле жасай алганда, ошо баланын көңүлүн таба алганда, ал бала сабакта жакшы окуйбу, жакшы окубайбы, ал балдардын баары жакшы окубаса деле аны мындай четке сүрүп коюп болбойт. Балким ал жакшы окуган бала музыкага жөндөмдүү, сүрөткө жөндөмдүү, же болбосо сатууга, келечекте бизнеске жөндөмдүү болушу мүмкүн. Просто анын интеллектиси сабак окууга жөндөмдүү эмес. Анын интеллектиси башка жактан өнүккөн деп айтсак болот. Анткени баардык баланын кандайдыр бир кызыкчылыгы, жөндөмдүүлүгү бар. Кудай бизди
ар ким өзү ар кайсы тараптан жөнөмдүү кылып жараткан да, жөнөмү жок адам жок. Ошол менен класстагы лидер баланы так аныктап алгандан кийин, ошого туура мамиле жасап, ошону менен жакшы мамиле кыла алгандан кийин класста бүт баары топтук тапшырма беребизби, командалык тапшырма беребизби, балдар жок эле дегенде мугалим катары сыйлап, жок эле дегенде жакшынакай сенин сабагыңды угуп отурганга мүмкүнчүлүк боло турганын байкадым. Мугалим мындай кырааттуулук менен класстын лидерин аныктап алыш керек экен да. Ата энелер дагы, балдарыбыз албетте айтпайт. Ошол кичинекей балдар айтышы мүмкүн, биздин класста биринчи атаман бууланды андай депчи. Ал эми чоң класстарда анча айтышпайт. Бирок ошол чөйрөсү ким авторитет болуп атат, авторитет болуп аткан бала эмнеге тартып атат, ошону анык билип, балким ата энелер группасы бар азыр WhatsApp'та, вот ушундай көпчүлүк менен мындай тарбияга чакырып келсе болот деп айтаар элем. Ошо класстын авторитетинин лидери, балким ал сабакка кызыгуусу жок болуп, лидерде башка баалуулук болуп кеткен болсо, ал класстагы баардык өзүнүн таасир эткендерди дагы сабактан кызыгуусун токтотуп койгонго күчү жетет лидер балачы. Андан кийин баланын ден соолугу. Ден соолугу жок болсо дагы сабакка мотивациясы жок. Ден соолук болгондо балким кандайдыр бир кайсы бир жерлери оорушу мүмкүн. Андан тышкары дагы бала өткөл курактык стресс депрессияда болушу мүмкүн. Демек, өткөл курактын стресс депрессиясында болуп аткан бала сабакка кызыгуусу сөзсүз түрдө болбойт. Кийинки 4-чү себептердин бири үйдөгү шарт. Үйдө бала сабак окуганга өзүнүн столдору же болбосо кандайдыр бир бөлмөсү болбосо, же болбосо үйдө тынчтык болбосо, кандайдыр бир ата энелери жактан көйгөй болуп атса, проблема болуп атса, ал бала дайыма ата энесинин тынчтыгын ойлоп, ал жакшы окуй албай калат. Аны баарыбыз эле билебиз. Ал эми эң 5-чи себептердин бири бул сөзсүз түрдө мугалимдин кесиптик чеберчилиги дагы таасир этет. Айрыкча өткөл куракта. Өткөл куракта мугалимди бала эч качан бул мугалим эле, бул чоң киши эле деп сыйлаганга мындай анчалык аң сезими толук жете элек, жетсе дагы азыркы муун, биз өсүп бараткан муун ошол мугалимдин баалуулуктарын, ошол мугалимдин билимди, өз предметин билүүлүгүн баалап гана баалашат да. Же болбосо бала мугалим заманга жараша кайсы бир техниканы билсе, заманга жараша балдардын кызыкчылык кино, мультиктеринен көрдүңөрбү деп бир мисал келтирип коюп, же болбосо ошондой балдарды менен кызыкчылыктары дал келип, ошол мугалим дагы заман менен алга өнүгүп жаткан мугалим болсо, анда окуучу ал мугалимди сыйлап окуйт. Ал эми кесиптик жактан анчалык тажрыйбалуу эмес, монотондо сүйлөгөн, бирдей эле окшош сабактардагы сабактар болчу болсо, анда окуучулар ушул өткөл курактагы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу төмөндөп кетет. Сабакка кызыгуусунун төмөндөп кеткен бир нече себептерин айтып өттүк. Эми ошол мотивациясы түшүп кеткен балдарды кантип кызыктырабыз? Анын бир нече жолдору бар. Урушабыз, мажбурлайбыз, алдайбыз, белек беребиз, жакшы окусаң 5 алсаң мынтебиз, бул телефон алып берем же болбосо башка алып берем деп. Булардын баары манипуляция же болбосо туура эмес деп психологдор тарабынан далилденген айтышат да. Кандай эң туура жолу? Бул эң туура жолу биринчи кезекте мугалим, соцпедагог же болбосо мектептеги, же болбосо өзүнүн мугалими, класс жетекчиси, ата эне, соцпедагогдор, же болбосо кандайдыр бир психологдор менен тыгыз иштешүү менен гана баланы кызыктыра алабыз. Бала билип турат. Эгер ата энеси менен мугалим тыгыз байланышта болгондугун бала сезсе, менде көзөмөл бар деп кандайдыр бир мындай эме деп коет, ойлонуп, мындай сезип, жоопкерчиликти билип турат да.
Эгерде ата эне таптакыр азыркы учурда көпчүлүк ата энелер микроанча болбосо анчалык маани бербейт. Кичинекей мезгилде аябай маани беребиз дагы. Дал ушул өткөл куракта чоң класс болуп калганда ата энелер мугалимдер менен анча иш алып барышпайт да. Дал ушул куракта иш алып баруу керек. Мисалы үчүн ата энелер тым тез мугалим менен байланышта туруп, баланын акыбалы жөнүндө сурап турса, мугалимге да жагат бул мындай кесиптик жактан ырахат алат, менин ата энелер байланышта болуп атат, менден сурап атат деп кызыгышат, өзүнүн кесибин сүйө баштайт. Мугалимге да бул жагымдуу таасирчи. Эч ким иши жок болсо, анда эчтеке мындай да эми. Албетте ата энелер улам келип, мугалим катары сенден баласын сурап турса, бул биз үчүн мындай болуп калчу эле. Жоопкерчиликти сезип, дагы да жакшы иштесем, дагы да жакшы результат көрсөтсөм деп аракет жаралат да мугалимде дачы. Иш кылса ушул треугольник деп коет, 3 бурчтук система менен мугалим, ата эне ушул окуучу менен тыгыз иш алып барышыбыз керек. Ушул дал мотивациясы түшкөн кезде өспүрүм кандай абалда? Ошол боюнча сүйлөсөк, өспүрүм өткөл курактын депрессиясында болушу мүмкүн. Көпчүлүк балдар өзү байкаган дагы, байкабаган абалда дагы. Депрессиядагы адамды өзүбүз жакшы билебиз, эч нерсеге кызыкпайт, эч нерсе көңүлүнө жакпайт, эч нерсе аны мындай аракетке түртпөйт. Ал депрессиядан арылмайын, анда эч кандай каалоо да жаралбайт. Анын дагы бир себептери коркунучтары, страх деп коет, коркунучтары көп болушу мүмкүн балада. Буга чейин өспүрүм куракта өзгөчө өлүм жөнүндө, жашоо жөнүндө өздөрүнүн буга чейинки ойлоп алган мээсинде иллюзиялык элестер дейбизби, ата энелер тарабынан туура эмес киргизилген установкалар, ишенимдер дейбизби, балада кандайдыр бир коркуулар көп болот дагы. Ушул өткөл курактагы кризистик мезгилде ошол коркуулар өзүнчө бир күч алат деп айтышат. Анан сезимтал, чувствительный деп коет, сезимтал балдарыбызга өтө этият мамиле жасашыбыз керек. Ата эне катары балдарыбыздын сезимтал экендигин билип турушубуз керек. Мисалы, сен жакшы окубасаң, ортодон өз күчүң менен өтпөсөң, окууга тапшырбайсың, окутпайбыз. Сен жакшы окубасаң, биз сага телефон алып бербейбиз, же болбосо окууга тапшырбайсың, мынтип жашап каласың деген коркутуулар балага өтө чоң страх, коркунучту жаратып, жада калса бунун акыбети ошол ортодон коркутса, балким, орто жакындаганда бала стресске түшүп калат дагы, шок абалда болуп, эмне деп коет эле, мандараж дейбизби, орто учурунда бала бүт нерсесин унутуп калган кездер болот. Бизде себаттан эми ар черек сайын БЧТ тесттер деп коет элек. Ошол кээ бир ата энелер баласын ошол БЧТ тесттен жакшы баа албасаң, анда мындай болосуң деп коркутуунун натыйжасында балдар эже мен билип турат элем, бирок бардык сүрөдү унутуп калдым, мында мандараж болуп калдым деп айткандары бар да. Демек, балдарыбыз сезимтал болсо, андай шарттарды коюубуз туура эмес да. Жөн эле бул эч нерсе эмес. Мындай мен коркуп атам, экзамен деген сөздөрдү балким балдарыбыз айтып калса, бул жөн эле өмүрүң, тагдырыңды чечпейт, жөн эле мындай эле иш кылса болушчу аракет кыласың, аракет кыла бер, жемишин үзүрүн Кудай берет деген сыяктуу сөздөр менен баланы мындай тынчтандырууга аракет жасашыбыз керек да. Анан мындай болсоң мынтесиң деп айтканыбыз балага коркунучту жаратып коет. Өспүрүм куракта өзү жөнүндө ойлору өтө көп болот. Өзүнүн ар бир баланын, ар бир адамдын өзүнүн проблемасы биз үчүн кичинекей болгону менен өзү үчүн чоң. Бул куракта мурда жөн эле бала болуп жүрө берсе, ойлору жарала баштайт конкреттүү. Мен киммин, өзүнүн чөйрөсүндө ордум кандай, авторитетим кандай, кадырым кандай деген ойлор менен аябай алып урушат, аябай ойлонушат, ой басат. Ой менен жүрүп калган балада да мотивация болбойт. Демек, балабыз депрессияда болсо, өткөл курактын, өзү жөнүндө ойлору көп болуп атса, бала жаман эмес. Баланы түшүнүп кабыл алышыбыз керек. Анда эмне кылабыз?
ар бир баланын ошол жүрөгүн өйгөн больной проблема деп коет. Жүрөгүн өйгөн көйгөйүн таап алып салышыбыз керек. Ошондо бала жеңилдейт, болбосо кызыгуу жаралат деп айтылат да. Аны үчүн эмне кылабыз? Өтө чын жүрөктөн бала менен баарлашабыз. Чын жүрөктөн сүйлөшөбүз. Аны эмне ойлондуруп атат, аны эмне тынчсыздандырып атат, эмне көйгөйү бар, буларды баладан өзүндөй сурап алышыбыз керек. Кантип сүйлөшүү жөнүндө азыраак дагы берем. Ошол көйгөйүн алып салганда балада мотивация жаралат. Бала кээ бир өспүрүм курактагы балдарда жалгыз болгусу келет, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, өзүнчө эле жаткысы мындай бөлмөсүнө кирип өзү менен өзү болуп калат. Анын көйгөйү эмне болушу мүмкүн? Ал чөйрөсүндө ордун таба албай атат. Булар өзүндөй чоң адам катары түшүнө баштайт да, балдар өспүрүм курактачы чоң киши катары өзүн эсептей баштайт. Ордун таба албай атат. Бул бала үчүн аябай чоң проблема, чоң көйгөй. Бала балким класста лидерликти талашып атат, лидер боло албай атат. Бул да бала үчүн лидерликти талашуу эркек балдарда, кыз балдарда да аябай маанилүү өздөрүнүн жашоосунда. Балким бала классында шылдыңга калды, уят болуп калды же дайыма аны шылдыңдашат кайсы бир кемчилигинен. Бала өзүн кабыл албаган кайсы бир сапатын, же болбосо чачын, же болбосо денесин. Аны айтканда эле баланын баягы слабый точка дегенде баягы аялуу сезимине тиет дагы, бала аны андан беттер стресске түшө берет, өзүн кабыл албай атат. Же болбосо кимдир бирөөнү сүйүп калып, сүйүү менен алек болуп атат. Же мектепте проблемасы бар. Мугалим менен келишпей атат. Же болбосо мектептин чөйрөсүндө башка башка чөйрөдөгүлөр менен келишпей атат. Буга азыркы бул маселе чечилип калды, бир аз мурдаракта баягы салык салма деген проблемалар болчу эле. Ушундай проблемасы бар баланын жүрөгүндө аябай чоң көйгөйү бар деп айтылат. Бул бир нече түрлөрү бар, анын эң орчундуу себептери жанагылар. Балабыз ушундай абалда, өзүнүн жеке көйгөйлөрү толтура, депрессияда, өзүнүн ойлору бар, өзүнүн проблемалары бар. Ал эми ошол баладан биздин ата-энелердин күтүүлөрү кандай? Бала өзү депрессияда, бала өзүнүн көйгөйлөрүн чече албай атат, жооп таба албай атат. Ата-эне биз эмнени күтөбүз? Балабыздын дайым номер 1 болуусун. Кайсы тарап болбосун, баардык жокто номер 1 болуусун күтөбүз. Сабагын мыкты окушун күтөбүз. Жок эле дегенде ударник болушун күтөбүз. Эч бош болбостон дайыма окуп, дайыма изденип, дайыма аракет кылышын күтөбүз. Үй жумуштарына жардам беришин күтөбүз. Отур дегенде отура калып, тура кал дегенде тура калып, биздин айтканыбыз менен дегенибиз менен болушун күтөбүз. Келечекте дипломдуу болушун күтөбүз. Мурда жакшы окуп кетсе, кичинекисиндегидей эле дагы ошол боюнча өзгөрбөй жакшы окуй беришин күтөбүз. Бирок бул күтүүлөрүбүз туура болдубу? Баланын абалын түшүндүк, а биздин күтүүлөрүбүз баланын абалына салыштырмалуу туурабы? Өзүңүздөр эле түшүндүңүздөр окшойт. Демек баланы өтө өткөл курагындагы проблемаларын өтө түшүнүү менен андай биз чоң кишибиз да андай этияттык менен мамиле жасашыбыз зарыл экенин да көрсөтчү. Ушул куракта эмне кылбашыбыз керек? Биздин кайсы сөздөрүбүз, кандай мамилелерибиз анын мотивациясын түшүрүшү мүмкүн. Балага кээ бир ата-энелер өзгөчө, мен мектепте иштеген эмесмин, Себатты эле билем, Себаттан эле мисал келтире алам. Сага ушунча контракт төлөп окуттук, сен эми жакшы окушуң керек деген ата-энелердин кыйноосу, мажбурлоосу баланын мотивациясын таптакыр түшүрүп салат экен. Бала анда эмне үчүн кыйналып акча таап контракт төлөп окутуп атсаңыз, андай окуй эле коеюн да деген жоопту бергиси келет бала. Анан кээ бир окуучумдан бир окуя болгон, 7-класста бала болчу, балким ал кичине болгондугу үчүн ишенгенби,
Же мага 3 койбоңуз, ал 3 койбоңуз, ал кыргызча билбейт, шаардык бала. 3 койбоңуз, 3 койсоңуз мени апам койчуман кылам деген, жайлоого алып барып коем деген, же болбосо дордойго алып барып тачка айдатып коем деген деп коркутуп манипуляцияларды жасап, балага мындай жүрөгүндө страх жаратып коет экен. Мындай сөздөрүбүз баланын күч мындай менен мажбурлап окутуу туура эмес экен да, көрсө. Так, негизи мотивация деген эмне? Мотивация деген бул ар бир адамдын ичинен чыгуучу кандайдыр бир өзүбүзгө жаккан, кызыккан нерсебизге күч, энергиянын эрктин пайда болушу да. Биз сыртта мотивация алабыз, ал бирок бир канча күндөн кийин өчүп калат деп айтылат да, токтойт ал. Ичтен чыккан мотивация ал эч нерсеге токтолбой, жетмейинче аракетинен сынбаган ички мотивация болуш керек да. Эгер бизди мисалы өзүбүз кайсы бир жумушту аябай жакшы көрүп эңсеп кирсек, жумушка кирсек да, иштесек, анан ал жумушта оор талаптар, мажбурлар коюлса, биз ал ишти канчалык эңсеп, сүйүп, жакшы көрүп ал жумушка кирсек дагы, талаптар өтө оор болсо, ал жумуш бизге жакпай калат, иштегибиз келбей калат. Ошол сыяктуу эле баланы дагы оку, сен окушуң керек деп мажбурлап окутканыбыз дагы тажатып салат окуудан, баягы кол шилтеп таштап койгусу келет экен да баладачы. Анан эч качан койчуман болосуң, башка болосуң деген сөздөрдү айтканыбыз туура эмес деп айтышат. Ал деле вдруг эгер койчуман болуп калса эмне болот? Эчтеке эмес. Адал эмгеги менен акча табат. Баары бир кесип ардактуу дейт. Ар бир кесип жашоодо керек, барлыгы үчүн, керектиги үчүн ошол кесип бар дейт. Эң негизгиси ал кесибин өзү жакшы көрүп, өзүн жакшы сүйүп, ал Кудайды таанып, адамча жашап өткөнү баалуу да. Биз мындай болуп каласың, мындай болуп каласың, илгери тракторист болуп каласың деп айтчу эле. Бул нерседен азыркы мезгилде арылышыбыз керек да, заман башкабы азырчы. Андан кийин дагы бир нерсе, балага ашыкча мен сага ишенем деп айтуубуз. Мен сага ишенем деп айтуубузчу. Мындай баланын потенциалын дейбизби, жөндөмүн билебиз да. Балабыз жалкоолонуп окубай коюшу мүмкүн. Балабыз колунан келип туруп окубай коюшу мүмкүн. Ошондо биз мен сага ишенем деп сен аракет кыла аласың да. Балким 5 же 4 окуган балабыз бир күн жакшы эмес же 2 же 3 алып келсе, ишенем да сен бул багыңды оңдой аласың да деп айтсак, бул мындай жарашат да. Бала жөндөмү башка нерседе, бирок ал окуу жагынан, баягы сабактарды окуу жагынан интеллектиси жакшы мындай эмес болсо, ал аракет кылып 3 алып келди дейли. Ал аракет алып келсе, мен сага ишенем деп койсок, бала аябай кыйналат экен да. Жанынын баарынча аракеттенип, ата-энесинен сүйүү алуу үчүн ал 4кө жетти. Анын баланын жеткен баасы патология ошол 4. Жеткен чеги ошол 4. Биз ага дагы да мотивация берем деген максатта ишенем, эми буну 5 кыл десек, бала буну такыр эле моундай кыйнаган болуп калат экенбиз. Эгер ушундай кыйноолор боло турган болсо, көп боло берчү болсо, бала тыштап коет, кол шилтеп коет, анан өзүн өзү күнөөлөп, өзүн өзү кечире албай кыйналат да. Балабыздын абалын билебиз. Бир аз жакшы багылса, молодец деген эле сөз норма экен да. Негизи мен мугалим катары билем, ата-энелерге балаң кандай дегенде, балаңдын сабакка интеллектуалдык жөндөмү жакшы эмес деген сөздү айтуу биз үчүн бир аз оор болчу. Балаңдын колунан келет, бирок жалкоо деген сөз көпчүлүк мугалимдерде дежурный сөз да. Колунан келет жалкоо дегенчи. Анан аны биз ата-энелер ишенип алабыз дагы. Сен колуңдан келет, жалкоолонбо деп, баягы сабак жагынан, балки математика жагынан алсыз балабызды кыйнай бергенибиз дурус эмес экен, жакшы эмес. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, өспүрүм куракта буларда чоң киши сыяктуу өтө намысы күчтүү болот. Бул
мындай мурда бала кезде көпчүлүктүн алдында, балким мындай туугандардын алдында, кошуналардын алдында деле урушуп койчу болсок, бала көтөрө берет. Ал билбейт жооп кайтарууну да башканы билбейт, кабыл ала берет. Өспүрүм куракта аны көпчүлүктүн алдында урушуу же сындыруу, уят кароону көтөрө албайт. Ошол эле замат бизге жоон берет, конфликт андан ары күчөйт, бербесе да сиз менен мамилени алыстатып коет. Өзүбүз деле мисалы чоң эле кишибиз, кошуналарыбыз же болбосо бир күйөөбүз, жолдошубуз, көпчүлүк мындай чоопчоң эле болуп калсак, же болбосо апабыз же көпчүлүктүн алдында уят карса, биз көтөрө албайбыз. Бала кезде көтөрүшүбүз мүмкүн. Вот ушундай эле чоң кишилер өспүрүм куракта өтө этият болуп, чоң кишидей сүйлөшүү. Негизи психологдордун айтуусу боюнча, өспүрүм балага урушуу менен, тилдөө менен эч кандай маселе чечилбейт. Эч кандай маселе чечилбейт урушуу менен, тилдөө менен, авторитардык принципке туруп, сен бала мындай кыл, сен бала мындай кыл, баардыгына тыюу салат. Жөн гана анын деңгээлин түшүнүп, аны менен чайлашып, кел экөөбүз сүйлөшөбүз деп 5 мүнөт, 10 мүнөт маанайың кандай, абалың кандай, эмне сени ойлондуруп атат деп өзүбүздүн абалыбызды, өзүбүздүн ошол курактагы, өткүл курактагы кечке эле жакшы сөздөрүбүздү айта бербей, туура эмес ойлонгондорубузду, туура эмес иш аракеттерди жасагандарыбызды айтып берип, сүйлөшсөк, баарлашсак, балага чын жүрөктөн ачылсак гана жакын болот экен да. Мен билем, балама бир Мо Мани деген бир китепти билсеңиздер керек. Бул акча жөнүндө, балага эрте бизнес баштоо жөнүндө китеп болчу да. Ошол китепти окусаң десем, окугум келбей атат азыр. Мондай бизнес кылып карасаң, кичинекей балдар уже бизнес баштааны үйрөнсө болот экен, башташ керек экен. Окусаң ушундан бизнести үйрөнөсүң, акчанын үчүн үйрөнөсүң деп айтсам, апа, бизнести баштайт экен кичинекей балдар дейсиз. Анда эмнеге сиздин бизнесиңиз жок дейт да магачы. Мен аябай уялдым. Ушундай, булар ошондой. Ошондуктан балага ачылып, анан мен айттым, балам, мен мектепте жакшы окудум. Бирок мен тил сабактарына, тарых, ушундай гуманитардык сабактарга жакын экенмин. Физика, химия, математика менин табиятыма алысындай анча эмес экен. Мен өздөштүрө албайт экенмин. Математикадан канчалык жакшы окусам дагы 8-9 класста ушунчалык жанымды салып окусам да түшүнө албай кыйналгам. 10-11 класста алгебрадан да өтө кыйналгам. Бирок аракетимди баалап мугалимдер жакшы баап койшкан. Классташтарыма салыштырмалуу жакшы окушум мүмкүн, бирок мурдагы чыгарып келген эсептеримди ошол 8-9 класста өткөл курагымда, өткөл курактык депрессияга өтө күчтүү түшкөн экенмин. Азыр ойлоп көрсөм, депрессиядагы башым менен мен эч маалыматты кабыл албай калган экенм. Анын үстүнө да мен гуманитардык сабактарга жөндөмдүү экенм. Кыйналгам. Демек мен математикага жөндөмдүү эмесмин да деп айтсам, вот сиз 5 окудум дейсиз, сиздин деле недостаткыңыз, кемчилигиңиз бар экен го дейт. Ушул анан бирок бала кийин кандайдыр бир маселеси болсо мен менен ачык сүйлөшө алат. Өзүнүн жетишкендиктерин, кемчиликтерин сүйлөшө алат да. Демек ата эне мен ушундай болчумун, сонун болчумун деп идеалдуу көрүнө бергенибиз туура эмес. Бала бизге жүзүбүзгө ачык айтпаса да, кечке мага акыл айтат, өзүчө деп ичинде сөзсүз айтат. Аларда уже мындай ой жүгүртүү башталды да. Анан балдарга сабакты таштабай мындай окубай койду дейлик, окубай койду, буга чейин окуп жүрдү. Кандай кылып кызыктырабыз? Болгону балдарга акырындык менен кел чай ичели, кел сүйлөшөлү деп сүйлөшүүгө чакырабыз. Эгер сиз менен чай ичкиси келбесе, сиз менен сүйлөшкүсү келбесе, анда проблема бар. Сиз экөөңүздөрдүн ортоңузда көйгөй бар. Көйгөйдү болгон болсо аны бат эле чечип коюу кыйын. Акырындык менен анын жанына келип, секин денесинен сылап акырын, игра ойноп атса аны кызыгып, көрүп, эмоциябызды билдирип, телефондо, компьютерде ойун ойноп атса, албетте баягы тыюубуз компьютердик оюндарына балким
тарбиялык жактан же болбосо психологиялык жактан жакшы эмес оюндар болсо аны токтотсок болот. Бирок жаңындай акылын өстүрүүчү игралар да көп да азырчы. Вот ошолорду сааты менен ойногонго 2 саат, 3 саатка уруксат берсек болот. Ошону ойноп атса биз реакциябызды билдирип, кызыгуубузду билдирип, ошентип бакырындык менен бала менен мамиле кылып тил табышып алса болот. Балага кызыкчылыктарыбызды, кайсы бир кызыкчылыктарыбызды дал келсек, анда биз менен пикирлешүүгө, өзүнүн кызыкчылыктарын бөлүшүүгө, айтканга даяр боло баштайт да. Анан ошентип мамилеге келишип алгандан кийин чайлашып, балам, сабакты окусаң, же болбосо окубасаң, плюс жактары мындай, минус жактары мындай. Эми тандоо сенде, чечим сенде. Эгер сен көчөдөгү жаман балдарга барсаң, кошулсаң, плюстары мындай, жыргайсың, күлөсүң, мындай, минусу мындай. Чечим сенде деп чечкиндүүлүктү үйрөтүп, мынтип коет, сынчыл ойломону өстүрүп, ар бир нерсенин баягы кечке телефон ойной берсең, плюстары мындай, минустары мындай, же болбосо ышкыса кандайдыр бир маселе болбосун, плюс жана минус жактарын түшүндүрүү менен, сен кандай ойлойсуң, бунун кайсы жакшы жактары кандай болушу мүмкүн, жаман жагы кандай болушу мүмкүн. Демек чечимди өзүң чечип көр, жылдыкты өзүң ойло, чеч деген чоң кишидей сүйлөшүүлөрүбүз пайдалуу деп айтылат. Пайдалуу негизичи. Эч качан критика. Сен мындайсың, колуңдан келбейт, өзүң билип жыйнабайсың, же болбосо жакшы окуй албайсың деген сөздөрүбүз жарабайт. Бир эле туура эмес иш үчүн баланын буга чейин толтура жакшы иштерин жокко чыгарып коюп, мындайсың деген сөздөрүбүз жарабайт. Анан отуруп алып эле ушул өзгөчө өспүрүм каракта мораль деп коюп, акыл айтып жарым саат мынте деген сөздөрүбүз эч уккусу келбей калат экен да, балдарчы. Акыл айткандарыбыз уккусу келбей калат экен. Эң жакшысы өзүбүздөн үлгү алат. Ата энеден үлгү алат. Балабызды максаттуу бала кылып тарбиялагыбыз келсе, анда өзүбүздүн максатыбыз болсун. Балабыздын хоббисин болушун кааласак, анда өзүбүздүн хоббибиз болсун. Убакытты туура пайдаланууну кааласак, анда өзүбүз убакытты туура пайдалансак. Телефонду чеги менен кармасын десек, анда өзүбүз чеги менен кармасак, туура менен ата энени көрүп туруп мындай кабыл алып баштайт да. Эгерде эч качан отуруп эле акыл айтып мындай кыл дей берсек, бала уккусу келбейт бул каракта. Эч качан чектебейбиз, билесиздер, мындай сен окубай койсоң мынтип каласың, же болбосо жашооң жакшы эмес болуп калат. Кыз балдарды күйөөгө чыксаң күйөөң урушат, сен ушинтип жүрө берсең, кайненең урушат деген сыяктуу сөздөрүбүз, эркек бала болсо аялыңды кантип багасың деген сөздөрүбүздү айтпашыбыз керек, салыштырбашыбыз керек. Балким балабыз математикага шыктуу эмес болсо, көрдүңбү, тиги бала математикадан олимпиадчик болду, сен мындай деп. Анткени ар бир баланын уникалдуулугу, өзгөчөлүгү, жөндөмдүүлүктөрү ар түрдүү. Эч качан салыштыруу туура эмес. Салыштыруунун кесепеттерин толтура билсеңиздер керек. Анан мамиле кылуу үчүн жакын мамиледе болсок, мындай аны менен сырдашып мамиле кыла алган болсок, бала мени ата энем түшүнөт. Мени ата энем угат. Мен ата энеме таянсам болот. Мен ата энеме ишенем деп ички опора деп коет, ички таянычы бар болсо, балада акырындык менен ошол стресс, депрессиядан чыгып, арылып, сабак окууга, максат коюуга жол алып баштайт. Баланын көйгөйлөрүнүн бири, жана башта айтып кетиптермин, эгер балада ата эне менен мамиле болбосо дагы баланы аябай стресске алып келет. Бул куракта өзгөчө мени ким түшүнөт? Мен киммин? Жашоодо мен урдум кандай? Эмне менен алектенем? Деген суроолор менен да алектене баштайт. Мени ата энем түшүнөт. Мен ата энеме керекмин деген ойлор пайда боло баштайт. Бунда балада мотивация пайда болот. Эгерде ата энеге таяна албаса, ата энеге ишене албаса, ата энеге жөлөнө албаса, анда өзүн түшүнгөн адам издеп баштайт. Жакшы адам болсо, жакшы. Балким ал
көчөдөгү жакшы эмес адамды мени түшүнөт деп таап алса, анда өкүнүчтүү аягы. Балким сүйгөнүн таап алып, ушул гана мени түшүнөт деп баштайт. Мындай, андан көрө ата эне мени түшүнөт деп жашаган балага да бактылуулук алып келет. Давлатовдун «Менин гениалдуу балам» деген китебин окугандырсыздар. Ошол китепте мындай мисалдар да, баланы кызыктыруу үчүн реалдуу жашоодон мисал келтир дейт да. Ошо мага аябай таасир эткен, бирок мен эч ошону жашоомдо практикага алып келе элекмин да. Эгерде дейт балаңды сабакка кызыктыруусун кааласаң, жакшы жашасын кааласаң дейт, анда эң алгач дейт, жанагы жалданып иштеген немелери бар го, баягы адамдар. Эртең менен барышат, күнүнө мынча сомго иштеймин деп кара жумушту иштеген иштер бар го, ошол жерге алып барып, баланы кечке кармап алып, мындай бир топ 2-3 саат кармап туруңуз дейт. Анан алардын кийингенин, сүйлөгөндөрүн, маданиятын бала көрөт дейт, жүрөгү ооруйт. Анан өзү эле мындай түшүнөт да, демек бул максатсыз жашоо, плансыз жашоо, билим албоо, демек мен эртең кара күчүмдү иштеткенге, жалданма жумушчу болгонго алып келет экен. Мен биринчи алгач ушундай болот экен, сүйлөшүүлөрүм дагы жакшы эмес болуп баштайт экен деп ой бөлө баштайт да. Анан дагы бир ошол эле эртеси күнү дейт, же ошол эле күнү дейт, кайсы бир суранып болобу дейт, чоң бизнесмен менен чайлашып сүйлөштүрсөңүз дейт, өзүңүздүн деңгээлиңизден жогору дейт, же болбосо бир чоң ишканага алып барып сүйлөшсөңүз дейт, же болбосо бир кандайдыр бир ийгиликке жеткен инсан менен балаңыз менен кошо чайлашып сүйлөшкөндө балага мындай реалдуу сонун мотивация болот деп айткан, бирок мен аны жашоомдо практикага алып келе элекмин. Эгерде психологдордун айтымында балага эгер таптакыр сабакка кызыкпаса, же болбосо таптакыр сабакты болду мен окубайм деп таштап койчу болсо, түшүнөм, макул, сеники туура. Анда эмне кылабыз? Кел экөөбүз чогуу максат коебуз. Сенин кызыкчылыктарың эмне? Эмнени каалайсың деп сүйлөшүшүбүз керек экен. Эгерде биз сүйлөшө неме кыла албасак, бала сүйлөшүүдөн натыйжа бербесе, баланын жөндөмү сабакка келбесе, анда өнөр үйрөтүшүбүз керек экен. Өнөр деген бул диплому жок генийлер деп аташат. Ал балким мыкты повар болушу мүмкүн. Балким ал мыкты тигүүчү болушу мүмкүн. Кандайдыр бир өнөрдү аркаласын дейт. Мүмкүн болушунча ата-эне жалданба жумушчу кылуудан мындай баласын сактаганга аракет жасасын дейт да. Жалданба жумушчу болуудан. Анткени окумуштуулардын айтымы боюнча жакынкы 10 жылдарда көпчүлүк жалданба жумушчулардын кызматын автоматташтырылган роботтордун немесин жардамы менен иштешет дешет. Көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө уже билсеңиздер керек, көп мындай көпчүлүк иш орундарга уже роботтор, компьютердик автоматташтырылган системалар келди да. Жалданма жумушчулар акырындык менен баягы жумушсуз калуу коркунучу келе жатат. Демек балага сабакка кызыкпаса, анда өнөр үйрөнсүн. Анда балким бир талантын аныктаңыз. Таланты жок бала жок, адам жок. Таланты жок бала жок. Талантын ачыңыз, өнөр үйрөтүңүз. Кайсы бир кесип дипломдуу эмес болсо да, кайсы бир кесип өнөрлүү, өнөрдүн аркасынан ошону кесип кылып аркаласын деп айтышат. Дагы бир маселе, өспүрүм куракта балдар бири-бири менен сүйлөшөт, алар интернеттен маалымат алышат, дипломдун кереги жок, мындай курстардан окуп эле, же болбосо кандайдыр бир неме менен эле, билимдер менен эле ийгиликке жетсе болот деген сөздөрдү сүйлөшөт, дагы мотивациясы жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз балабыз буга чейин жакшы окуп келсе, жакшы окусун, дипломдуу адис болушун кааласак, балам, сен туура айтасың, бирок буга жакынкы күндөрдө дипломдун актуалдуулугу, маанилүүлүгү кете элек азырынча. Бар дагы эле. Жок дегенде баягы делегалочка жумушка кирүүгө, карьераңды баштоого, жеке бизнесиңди баштоого дагы диплом керек деп
түшүндүрүшүбүз керек экен да, дипломдун маанилүүлүгүнчү. Анткени алар чөйрөсүндө сырттан угуп алат, бизнесте дипломдун кереги жок деши мүмкүн, же болбосо кайсы бир кызматта дипломдун кереги жок деп да, андай маалыматтарды уккан балада мотивациясы токтоп, мындай мотивациясы жок калышы мүмкүн дейт. Баланы сабакка кызыкпай баштаса, ар түрдүү баланын дүйнөнү таануусунун плюс минус жактары бар дейт. Жок, мындай вертикаль, горизонталь жактары, тик жана анчандай деп айтышат. Эгерде баланын тигөнүгүсү бул мектептердеги билимдер аркылуу бала дүйнөнү тааныйт. Ар бир предмет аркылуу дүйнөнү таанып баштайт. Ал эми горизонталдык өзүнүн таануусу кружоктор. Биз футболго беребиз, тыштап салат, бокста беребиз, тыштап салат, кайсы бир комузга беребиз, тыштап салат. Анан сен дайыма курска бара бересиң, тыштап саласың, эч нерсенин аягына чыкпайсың деп урушканыбыз туура эмес. Бала чоң киши өзүн табуубуз канча кыйын, бала ар кандай кружокторго барып өзүн таап. Демек, баланы ата эне катары милдетибиз чектебей ар кандай кружокторго берүүбүз зарыл. Ошол кружоктор аркылуу бала өзүнүн күчтүү жагын аныктайт, кружоктор аркылуу өзүнүн кызыкчылыгын аныктайт, хоббисин аныктайт, эмне ырахат берерин табат. Бала ооба мен футболго кызыгам деп башында барып алат, чындыгында ошол кружокко барып көргөндөн кийин 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, балким 1 айдан кийин ал футбол аныкы эмес экендигин билет, практика жүзүндө көрөт. Чоң киши болуп, ар жумушка ар иштин башын жасап, бул ишти жасап, меники эмес экен деп чоң жашоодо ката кетиргенден көрө, бала кезде кружоктор аркылуу өзүн таап алгандыгы, бала кезде өзүнүкү эмес экендигин билип алгандыгы бул маанилүү деп айтылат да. Балабыздын күчтүү жактарын аныктаганга, эмне сага рахат берет деп аныктаганга, ошо күчтүү жактарын тапканга аракет жасап, максатын таап алганыбыз абдан маанилүү экен. Максатым таап алгандан кийин, балам, билем, сенин предметтериң, сабактарың аябай оор, көп, ушунча сабакты өздөштүрүү сага кыйын. Бала аябай көп сабакты окуганда да тажап кетет, чарчайт, кыйналат, окугусу келбей калат да. Сен ким болгуң келет? Доктор, мисалы, доктор. Анда сага биология, химия, ошол тил сабактарын оку. Калган сабактарды таптакыр окубай койбо, анткени экзаменде кичине бирдемкени билишиң керек. Ушул сабактарга басым жасап, көбүрөөк оку деп балага ошентип мотивация берип, кел ошол деп максатты биргеликте коюп, баланын нагрузкасын дейбизби, баягы кыйынчылыгын жеңилеткенге ата эне катары жардам беришибиз керек экен. Анан балада буну окуйм, бул сабакты, мисалы үчүн мага химия, физикалардын жашоомдо кереги жок да. Ар бир эле предметти билишим зарыл эмес. Мен окушум керек деле химия, физика бүт баарын эле менин 4 коюп койсо, капы болуп 3 коюп койсо ыйлап жүргөн күндөрүм деле болгон да, вот ошондой. Андан көрө ушул предметтерди жакшы окуп, калгандарынан экзаменде 2 албастык үчүн, анткени сага диплом керек да. Анткени сага окууга өткөнгө аттестат керек да деп эле түшүндүрүп койгонубуз маанилүү деп айтышат. Балабыздын 3 алуусу бул норма. Бул дагы баланын эмгеги. Анан эгерде бала жакшы окуп баратып эле 2 алып баштаса, 2 көбөйүп баштаса, анда проблема. Анда психолог менен кеңешебиз. Анда мугалим менен сүйлөшөбүз. Анда проблема. Балабыз 3 окуса бул норма. Демек, ошончолук болсо да бала бирдемкени билет. Бул норма. Аны көйгөй катары кабыл алуунун кереги жок. 3 окуган балабызга эмне кылабыз? Баланы изилдей башташыбыз керек. Ал жашоодо жашап кете алабы? Выживание деп коет. Жашоодо тиричилик кылып кете алабы? Ошого көңүл бурушубуз керек деп айтылат. Мисалы, досторунун арасында кандай кошула албай атабы, мамиле кыла алып атабы, сүйлөшө алып атабы? Эгер бала 3 окуган бала деле досторунун арасында мамилеси жакшы, сүйлөшө алып атат, проблемасын чече алып атат, ошондой кылса, анда бул норма. Жашап кете алат деген нерсени билдирет. Досторуна да кошула албаса, сүйлөй албаса, оюн айта албаса, 2 алып атса, анда бул көйгөй. Анда бул проблема. Дагы бир нерсени айтып кетелик, айтып койгум келип атат. Жашоодо билим маанилүү эмес. Дипломду алды, кучактады, баарын 5 окуду. Бирок ал бактылуу болот деген гарантия жок. Диплом бактылуулукту бербейт. Жакшы окуган бактылуулукту бербейт. Булардын баарын
аны түшүнүшүбүз керек. Баланын күчтүү жактарын гана өнүктүрүү менен эле ошол жакка эле жардам берсек, ошол жагын өнүктүрсөк, баланы мындай жашоодон рахат алып, бактылуу болуп жашаганга, эс алганга, достору менен да сүйлөшкөнгө, ошол учурда сабакты окуганга дагы мүмкүнчүлүк берип, эркиндигин чектебей, мындай баланста кармаганга аракет кылышыбыз керек. Мындай көзөмөлдү билимсиз көзөмөлгө алмаштырсак деп айтышат да. Балабыз мектепке барып келип атса, балабыз ичпесе, балабыз чекпесе, анда сонун балабыз бар. Анда сонун балабыз бар. Баланын келечегинен корко берүү, кантип жашайт, диплом алыш керек, мындай болуш керек деп, бул жакшы жашасын, мындай деп корко берүүбүз, бул биздин көйгөй, бул биздин проблема. Кудайга ишенели да, рызкын берүүчү Кудай. Келечекти ким билет? Болгону биз аракетибизди кыла беребиз, жакшы иштерди түшүндүрө беребиз, кружокторго бере беребиз, мындай күчтүү жактарын аныктаганга, ошол жакта мотивация бергенге аракет кыла беребиз, а келечегин Кудайга тапшырабыз. Кудайга ишенебиз, ошондой. Анда да болбосо окубай кетип, мынтип атат десек, коркууларыбызды психологиянын техникасы боюнча жазып алып, анан бул проблема эмес, бул менин гана оюм, бул Кудайдын иши. Мен коркуп атканым бул кудайсыздык же Кудайга ишенбестик деп эле жазып алып туруп жетип койсок, мээбизден кичине мындай ойлорубуз, тынчсызданууларыбыздан арылабыз. Бала тарбиясы бул эң оор кесиптерден жана сыймыктуу кесиптерден деп айтат. Бул кесиптен биз сыйлык да алат экенбиз, бул кесиптен биз жаза да алат экенбиз. Эгер туура эмес тарбия кетсе, анда сөзсүз жазасын алабыз. Бирок результаты кеч болот. Жакшы тарбияласак результаты кеч болот, жакшы тарбияласак дагы, жакшы эмес тарбияласак дагы кеч болот. Балага кайдыгер болсок дагы, же болбосо аракеттерин кылып, себептерин кылсак дагы, анын өзүрүн көрөбүз. Биз баягы советтик системага ишенип калгандай, баягы сабак деген нерсени уже арылабыз. Диплом алган менен, мисалы, мен кызыл дипломдорду алдым. Бактылуулук бул дипломдо эмес экен. Бактылуулук бул баары сабакты бешке окугандан эмес экен. Бактылуу бул руханий, жан дүйнөбүздү тааныгандан, өзүбүздү эмне үчүн дүйнөгө жаралганыбызды тааныгандан, Кудайды тааныгандан экен. Ошондуктан балага эң биринчи кезекте диний тарбияларды, духовный тарбияларды берүүгө басым жасасак, духовный тарбияларга дин жана психологиялык сабактар, өзүнүн кемчиликтерин кабыл алууга, өзүн сүйүүгө, өзүн таанууга жасалган билимдер. Биздин убактыбыз жетип баратат экен. Мен жакында даярдаган курсум жөнүндө, балыктар жөнүндө айта албай калганга убакыт жетишпей калды. Иш кылса мен бул курсту жөндөн жөн даярдаган жокмун. Көптөгөн билимдерди алдым, көптөгөн курстардан окудум, өзүмдүн өткөл курагым оор өттү, өткөл курактагы балдар менен иштедим. Ушулардын негизинде балдарды өнүгүүсүн 3 этапка бөлгөн курс негиздеп чыктым. Биринчи этабында бала комфорт зонадан чыгат, өспүрүм курак өзүнүн абалы жөнүндө таанышат, телефонду пайдалуу колдонууга, медиа сабаттуулукка үйрөнөт. Андан кийин күчтүү жактарын аныктап, смарт коет. Аныктап, максат коюп, максатын смарттын негизинде ишке ашырууга аракеттене баштайт. Смарттын негизинде максаттарын пландай баштайт. Жөн эле кыял болсо ал кыял, качан гана максатты смарттын негизинде план менен аткарганда, ал максат жыйынтыгын берет. Өнүгүүнүн экинчи, мен өтө тез бат сүйлөп жатам. Өнүгүүнүн экинчи этабы, бала эгер эмоциясын колго ала албай, балдар менен мамиле кыла албай атса, стресске бат-бат калып атса, анда эмоционалдык интеллект, анын коркуулары боюнча, конфликттерден арылуу боюнча, стресстен чыгуу, стрессти туура колдонуу, конфликттен чыгуу боюнча, коммуникация, туура мамиле жасоо боюнча, адаптациялануу, бир жаңы чөйрөгө, жаңы ишке барууга адаптацияланууга багытталган сабактар берилет экинчи этапта. Анан өзүңүздөр билгендей, Панданы укмуш, баягы чечмеленген 2 сааттык сабак болот. Панда мультфильминин негизинде. Анан өнүгүүнүн 3-чү этабында балаңыздын ою жүгүртүүсү бир топ жогорулайт. Балага креативдүүлүк ой жүгүртүүгө келечекке керек болуучу, өзгөчө мына
креативдүүлүк жөнүндө сүйлөсөм 1 саат сабак болуп кетет. Финанс сабаттуулук жөнүндө анткени биз акча жөнүндө толтура терс ишенимдерибиз болуп келген. Команда менен иштөө боюнча, топ менен иштөө боюнча, келечекте кандай кесиптер актуалдуу, келечекте кандай кесиптер маанилүү, кайсы кесиптер өлүп баратат, жок болуп баратат, мындай эл астына чыгып сүйлөө, долбоордук иштерди жактоо, питчинг деген эмне, баланын жөндөмдүүлүгүн, талантын, ички баягы табияттан берилген потенциалына жараша туура кесипти тандаган атайын тест сабактар бар. Андан кийин билимди баланын кайсыл жактардан билим алуусуна жөндөмдүү, интеллекттин түрлөрү, бала балким сабактан жөндөмдүү эмес болсо да, балким башка жактан күчтүү жагы бардыр. Башка жактан интеллектусу күчтүүдүр. Ошо интеллекттин түрлөрү боюнча, эс тутумун жакшыртуу боюнча жана мотивациялык сабактар бар. Ар бир сабактарды баладарга курук эле лекция кылдыруу кылып мындай тажатпастан мультиктердин мисалдарында, персонаждардын мисалдарында балдарды талкуулаттырып, сүйлөттүрүп жаандуу сабактар болот. Ошол мен өзүмдүн практикамдан билем, балдарга мультиктин негизинде теманы түшүндүргөндө, мультиктин негизинде көнүгүүлөрдү аткардырганымда, сонун мындай балдарда кызыгуу, жандануу пайда болгондо, жөн эле эски китептеги даяр көнүгүүлөргө караганда, вот ошол ар бир теманы мультиктин негизинде, вот бала эмне кылды, демек акча жөнүндө туура эмес ойлоо да, вот ушундай. Мисалы үчүн өзүн кабыл албай атса, баягы слабый точкасы дегенде болуп атса, вот мына сары чачтуу бала. Сары чачтуу болгондугу үчүн күнөөлүүбү? Жок деген сыяктуу мультиктердин образында балдарга кызыктуу кылып бергенге аракет жасайм. Сабактар жандуу болот, зумда өтүлөт. Ар бир балдар менен кайтарым байланыш болот. Мен негизи өзүнүн өнүктүрүү тренингтеринен кээ бир маалыматтарды алгам, аны өзүмдүн окуучуларыма айрымдарын эксперимент катары жасап көргөм, балдарга аябай жаккан. Бирок бул курс толтура моундай балдар үчүн арналган россиялык китеп немелердин негизинде окуп чыктым. Атайын ошо Честнованын немелеринде балдарга арналган китептердин негизинде курстарды даярдадым. Толтура маалыматтарды алдым. Вот ушундай. Эгерде балабызды туура 15 жашка чейин максат кое албаса, өзүнүн ордун таба албаса, өзүн кабыл албай атса, анда сиз буга чейин туура эмес терс ишенимдерди киргизип алган болсоңуз, тарбияңыздан кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, демек психологиялык жактан ушундай өнүгүүсүн кааласаңыз, курска катталыңыз, билим алууга аракет жасаңыз. Не деп койсом, демек балабыздын күчтүү жактарын аныктай албасак, максат коюубузга жетиштире албасак, анда билбегениңди билгендериңден сура деген хадис бар беле. Демек билгендерден сурашыбыз керек. Ошол мен өзүмдүн мугалимдик кесибимден алган билимдеримдин негизинде этаптуу өнүгүүгө алып барган курс даярдадым. Бул эң биринчи болуп аткандыгы үчүн, эң биринчи онлайнга чыгып аткандыгы үчүн 2 ай окулат, 2000 эле акчасы. Мындайча айтканда, ар бир сааты 60-70 сом эле бааланып атат. Бул өтө аз сумма. Кийингилеринде албетте өзүм эмгегимди баалайм, минетимди баалайм, убактымды баалайм, кымбатыраак болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Курс аягында балдарыбыз өзүнүн абалын билет, кемчиликтерин кабыл алат, өзүн сүйүп баштайт, өзүнүн ишенимин жаралат. Мурда телефон менен убактысын кетирсе, эми баланын өзүнчө көз карашы пайда болот, ой жүгүртүүлөрү өзгөрөт, терс ишенимдеринен арылат, келечегине пландуу, максаттуу коюп, дүйнөнү мындай ааламдашуу, мындай эме деп коет, азыр улам аалам тездик менен өнүгүп атканын билип турабыз. Ошол ааламдын өнүгүүсүн артта калбай, балабызды ошол заман талабында билимдерге берүүгө аракеттенсек. Кыргызстандын баягы билим деңгээлин билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдөн караганда бир топ арттабыз. Ошол заман талабында шакириш келген эмоционалдык интеллект сабактарын, интеллекттин түрлөрү сабактарын, психологиялык сабактарды, тарбиялык сабактар бар анын ичинде курсумда притчалар аркылуу. Вот ушуларды берелик. Мен бул курсту аябай сүйүү менен даярдадым, рахат менен даярдадым. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө, сурооңуздар болсо личкамга кайрылсаңыздар болот.
суроолорго жооп бере албай калдым. Жеке баракчамдан сурасаңыздар болот. Рахмат.